Касым Тыныстанов 1901-жылы 10-сентябрда Ысык көл облусунда Чырпыкты айылында дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Тилчинин атасы Тыныстан 8-ге чыкканда айылдагы молдодон билим алууга жөнөтөт. Диний мектепте 3 жыл арабча тамга тааныган соң Касым Тыныстанов Зазановка айылында башталгыч мектепте окуп баштаган. Бирок болочоктогу илимпоз үчүн айыл жергесиндеги жөнөкөй мектептер берген билим жетишсиз эле. Мындан улам 1914-жылы өз мезгилинен эң алдыңкы окуу жайлардын бири болгон Каракол шаарындагы жергиликтүү орус мектебине кабыл алынат. Бул жерде орус тили, география, арифметика жана тарыхтан сабак алган. 1916-жылы эл менен кошо Тыныстановда бир күндүн запкысын тартып, ата-энеси менен Кытайга качкан. Бөтөн жерде жергиликтүү байларга жалданып иштеп, 2 жыл жүргөн соң 1918-жылы өз мекенине кайтып келишет. Тыныстанов билим алууну улантууну каалагандыктан Ысык көлдүн Тепке айылындагы тайкелердин жанында калат. Бирок бул жердеги окууга ичи чыкпай, Ташкенттеги Агартуу институтунун даярдоо бөлүмүндө окуган. Тыныстановдун илимий ишмердиги жогорку окуу жайда окуп жүргөн кезинде эле башталган. 1920-жылы казак тилинде чыккан Жаңы Өрес гезитине бөлүм башчы болуп дайындалат. Бирок бул кызматта 1 жыл турган соң катуу ооруп, кичи мекени Караколго жөнөөгө аргасыз болгон. Кичи мекенинде жөнө турбай, драматург катары талантын сынап, Кыргызстандагы алгачкы театр группасын түзгөн. Дартынан айыккан соң окуусун улантуу үчүн кайрадан Ташкентке сапар алып, ал жерде Ак жол гезитинде, Жас кайрат, Сана журналдарында иштеген. Атылган басылмалардын кыргыз тилиндеги материалдарын уюштуруп, аларды басмага берилүүсүнө жооптуу болгон. Касым Тыныстанов жаш кезинде кургакчылык ооруп, айыккандан кийин ага эл душманы деген жала жабылат. Буга ошол кездери театрда коюлуп жаткан Тыныстановго таандык академиялык кечеле спектакль негиз болот. 1930-жылдын башында жазуучу Алы Токонбаев Кызыл Кыргызстан гезитине академиялык кече тууралуу жана академиялык кеченин тыянагы деген 2 макала жазат. Анда Тыныстановго карата катуу сын айтылып, улутчулдукка, панисламчылык идеяларды суугарылган, эски заманды бай манаттарды мактаган деген айып тагылат. Ошондой эле жаш кезинде алаш ордочулар менен санаалаш болуп, алардын пикирлерин колдогон деген күнөө да коюлган. Касым Тыныстанов менен жубайы Турдубүбө 2 уул 2 кызы тарбиялашкан. Алар балдарына теңдик, эркиндик, кыздарына бирдик, Кишимжан аттуу ысымдарды берген. Жубайлардын уулу теңдик туугандарынын эскерүүсүнө караганда атасын барткан өткүр, зээндүү бала болгон. Ал улуу ата мекендик согуш башталганда кан майданга аттанып, ал жактан башына ок тийип, жарадар болуп келет. Ага карабай дарыгер болууну самап, медициналык окуу жайга тапшырат. Бирок дарт кое бербей, 1947-жылы энесинин колунда кыйналып жатып каза табат. Агасынын жетпей калган кыялын 2 уулу эркиндик орундатат. Ал хирургия бөлүмүн аяктап, бир нече райондук ооруканаларда башчы дарыгер болуп иштеп, медицина илимдеринин кандидаты наамдарын алган. Касым Тыныстанов 37 жылдык өмүрүнүн көп бөлүгүн мамлекеттик жана илимий жумуштарга арнагандыктан көркөм чыгарма жазууга убактысы аз болгон. Ошентсе да анын кыргыз адабияты үчүн кошкон салымы чоң. Чыгармачылыгы студенттик кезинде гезиттерде иштеп жүрүп, казак тилинде жазган бир нече ыры менен башталат. Ал эми кыргыз тилиндеги алгачкы Ала тоо аттуу ыры 1922-жылы жарыкка чыгат. Ошол эле учурда Тыныстанов кыргыз прозасында негиз салгандардын бири. Анын Мариям менен көл боюнда повести кыргыз реалисттик прозасынын алгачкы өрнөгү катары эсептелинет. Жеке чыгармачылык менен гана чектелип калбай, кыргыз элине таандык оозеки эмгектерди, Манас эпосун жайноого зор көңүл бөлүп, бул жаатта бир нече көлөмдүү илимий макалаларды жазган. Улуу манасчы Саякбай Каралаевдин айтуусунда Манас үчүлдүгүн толук жазып алууну демилгечиси болгон. Ага кошумча Тыныстанов туңгуч көркөм котормочу катары да белгилүү. Касым Тыныстанов курбума. Жел сокмок
жер айланмак, дарыя ташмак. Күн да түн, ала салмак, алмак салмак. Жаш акмак, жар айнымак, жалын өчмөк. Эске өтмөк, жаңы жетмек, оорун басмак. Алышкан бирде жыгылмак, бирде жыкмак. Жарышкан бирде калмак, бирде чыкмак. Дүнүйө мэйнеттики белден баткан, мурунтан болуп келген боло жатмак. Боолукту эл мойнуна заман салмак, эл жүгүн эр аркалап мойнуна алмак. Замана же кутурткан жиндей толкун, кабаксыз, кайык сүзмөк эр талашмак. Чыкканча бирөө четке жүзүн сатмак, бирөөлөр кол кушурмак көз алактап. Аткан ок, алышкан жөө кансыз тынбас, бирөөнү курман кылып толкун таптап. Бирөөлөр дуба кылмак иштен жаттап, бирөөлөр санааламак азык тартап. Кайыкта калың элдин бизда бери, кажыба чыдак корбом черин сактап. Айрылбай максатыңды колуң кармап, ээрчсең адаштырбай түз апармак.